Рахмат Бекболиев. Анжелика, сөз жоқ, азаматсың. Өзің ооруп жатсаң да Кыргызстаным деп жүрөгүң ооруп жатат. Ырчы Анжелика өзүнүн Instagram баракчасынан сторис бөлүмүнө мурдагы жолдошун жиберген жеке катын жарыялады. Анда сенин колуңдан келет. Сөз жоқ, азаматсың. Сен азыр миңдеген эмес, миллиондогон адамдар колдоп, сага ыраазы болуп, сенин демилгеңди колдошот. Өзүң ооруп кыйналып жатсаң дагы, элим деп, Кыргызстаным деп жүрөгүң ооруп жатат. Ооругандарды көрүп алып, эң туура кайрылуу жасап жатасың деген билдирүүнү көрүүгө болот. Анжелика аталган катка Рахмат Бекболиев деген жооп узаткан. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Айзада Жамгырчиева. Эмнеге азыр ажырашкандар көбөйдү? Белгилүү алып баруучу ырчы Айзада Жамгырчиева карантин маалында ажырашкан жубайлар көбөйгөнү тууралуу пост бөлүшүп, анын себеби эмне экенин көрөрмандарынан сурады. Эмнеге азыр ажырашкандар көбөйдү? Өзгөчө карантин учурунда бири-бирин түшүнө албай эки айрым жолго түшкөн тааныштар да көп. Угуп олтуруп айранды үйлөп ичип кала турган болдум. Ошондо күнөө кимде? Коронавирустабы? Аял кишидеби же эркек кишидеби? Азыркы учурда ажырашуу оңой эле болуп калгандай деген оюн бөлүштү Айзада айым. Социалдык тармактын колдонуучулары анын аталган постун талкууга алышууда. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Кайрат Пиримбирдиев. Буга чейин шайлоодо ырдап жүргөнүм үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбирдиев буга чейин шайлоонун алдында концерттерди ырдап жүргөнүнө уялып жатканын айтат. Мен дагы буга чейин шайлоонун алдында концерттерди ырдап жүргөнүмө уялам жана кыргыз элинен кечирим сурайм. Эми шайлоонун шайтан оюндарына аралашпайм дейт ал. Маалымат булагы Аргумент Чекитки.